Да, беткап боюнча кичине маселе бар, бирок буюрса биз ал чечилет. Биздин беткап 2 мониторинг кылып атабыз биздин ооруканаларда. Азыр 160тан ашык ооруканада 488 миң беткап бар. Это бул ооруканаларда. Ал жерде дагы жана атайын защитный костюмдар бул 3 миңден ашык, анан атайын маска, респиратор бул 44 миңден ашык турат. Бул биздин ооруканаларда. Андан тышкары фарм рынокто оптовый складдарды да биз ограничить этпейбиз. Азыр 160 миңдей турат, жана рынокто 127 миң. Да, кээ бир эмелерде жок болуп атат. Эмчим дегенде ушул коронавирус баштаганда биз бул масканы Россиядан, Кытайдан алып кетчүбүз. Биздин Кыргызстанда бул иштелип чыкпайт. Казакстандан алып келип, анын баарын азыр экспорт токтотуп коюшту. Азыр күндө мына биз дагы иш аракетти кылдык. Буюрса мына 1-2 күндө ушул жумаларда ал маселе чечилет. Анан бул жерде мындай да беткап деген биз даже бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму да берип атат. Беткапты жана чүчкүрүп бышкырган киши тагыш керек. Что бөлөкчүгө эметпешин деп. Багалоону баарыңарды беткап кий деп айткан жерибиз жок. Именно ошол ооруган киши тагынып, ошол алмаштырыш керек да. Ошон үчүн ошондой баягы панический спрос болуп, аптекалардан көпчүлүгү алып алышты. Мен азыр эле ушул жака келерден мурун чоң 15 компания жыйнап ушул маселелерди чечип, кандай шарттары бар, эмне бар, кандай азыр алып келебиз деп ошол маселелерди талкуулап келдик. Буюрса бул маселелер азыр чечилет.